1992-жылы 3-март Кыргыз мамлекетинин кырмызы кызыл туусунун күнү. Бул 1991-жылы 31-августта Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон тарыхый учурда болгон. Эгемен мамлекеттин өз алдынчылыгын далилдеген негизги белгилер — мамлекеттик туу, герб жана гимн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз бозуюнун кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн. Тик бурчтук кызыл кесемеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун 5/3 түзөт. Нурлуу алкактын диаметри тугунун энинин 5/3 түзөт. Күндүн жана нурлуу алкагы диаметрлеринин катышы 5/3 барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар. Асманга жакын жашап жылдыз учкан, эгерим иш жасабай канды бузган, суудай эрке күткөн табиятты керемет республикабыздан. Көк тиреп чоктой кызыл асаласы, абалдоо менменсине тазаласы, өз өлкөм Кыргызстан берилген теңиримден бардалышы. Досу бар көк асманды тиреп турган, зосу бар ак булутту жилеп турган, дөшөрдөн көктүн чети калса кетип, чалган, кайрап жиберип турган. Аталып Кыргызстан Республикасы, туулган күн кирип келди ырасы, куттуктайм республикам Кыргызстан, ким мындай кылган эле элдер. Кыргыз деп келгем дүйнөгө, Кыргыз деп өлөм дүйнөдө.